Талыкпаган эмгектин арты ийгилик, эмгек кылсаң өннүк бар деген Теңиртоолук Токтоназар Токтосунов туулуп өскөн кичи мекени Жумгалдын Миңкуш айылында көмүргенин иштетет. Балалыгы тоо койнунда өткөн ишкер карыдым деп жатып албай дайыма иш үстүндө. Биздин көмүрдүн көбү элдер алып кетет. Анын гүлдөрүн элеп майдалап биз бишкек теплая энергия жылуулук станцияга берип турабыз. Азыр күнүгө 5 тоннадан чыгарып атабыз. Негизсиз жылдык план биздики 100 000 болчу. Ошол экен азыр бир 80% аткарып койдук. Чарчаганды билбеген аксакал Тоо кен тармагында бир топ тепкичти басып өттү. Эмгек жолун дал ушул Миңкуш айылындагы заводдо катардагы жумушчудан баштап Илимдер академиясынын лабораториясында инженер, Казакстандын Жезказган облусундагы Карасай шахтасында шахтер, бургулоочу, кийин Караганда көмүр өндүрүштүк бирикмесине караштуу Шубаркүл көмүр кенинин тоо мастери, Макмал алтын кен комбинатынын карьеринде участканын начальниги болуп иштеген. Жаңы бүтүрүп келген специалисттердин көбү ушактан тарбия таалим алып үйрөнүп кетип атышат. Солтон Сарынын ачылышына абдан чоң пайда келтирген инсан катары баарыбыз сыйлап ушундай үйрөнүп келатабыз баарыбыз. Бул Миңкуш шаарчасы дагы көп жылдан бери, баягы Союз тарагандан бери каралбай, ошонун өнүгүшүнө дагы зор салым кошуп келатышат. Жашыңдан эмгек кылсаң, башыңдан дөөлөт кетпейт деген принципти карманган Токтоназар Токтосунов Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун Макмал алтын кен филиалынын жана Солтон Сары кенинин директору, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында башкы адис болуп да эмгектенген. Кыргызча сөз бар, турмушуң эшек араба, туулдуң алдың балеге деген депчи. Аны эмгексиз эч жерде алдыгыда жылалбайсың, турмушуңда оңолбойт, эч жокта. Эмгек менен адам заты агарат көгөрөт. Кезинде Бузурманкул Т жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеп турган мезгилде көптөгөн ийгиликтерге жетишип, 2014-жылы жылдын мыкты жетекчиси, 2015-жылы жылдын мыкты салык төлөөчүсү, Кыргыз Республикасынын ардактуу шахтеру наамдарын алган. Ошондой эле Миңкуш айылынын, Жумгал районунун жана Нарын облусунун ардактуу атуул наамдарына татыган. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.